Тема Борбор Азия Қытай саммитінің жиынтығы. Қырғыз Республикасының президенті Садыр Жапаров Астанадағы Борбор Азия Қытай екінші саммитіне қатысып келді. Саммиттің жиынтығында мемлекет басшылары тарабынан бір топ маанилүү документтерге қол қойылып, қабыл алынды. Бүгінгі біздің студент қонақтары саясаттанушы Бақыт Бакетаев мырза, экономика илимдеринин доктору профессор Төлөнбек Абдыров акайыбыз жана Кытай таануучу саясаттануучу Айболот Айдосов. Урматтуу коноктору, мына теманын башында айтып кеткендей, Борбор Азия Кытай саммитинин жыйынтыгы. Бакыт аке, сизден баштасак, мына ушул экинчи саммит экен да, биринчи саммитинде дагы бир топ документтерге кол койгон болчу. Бул экинчи саммиттин негизги максаты ишке ашырылды, сиздин оюңуз кандай? Буну мындай тереңирээк карасак, акыркы жылдары 5-6 жыл Орто Азияга, Центральный Азия деп бардыгы көңүл буруп атат. Кытай, Евросоюз, Америка, бүт бардыгы эмне үчүн? Анткени биздин Орто Азияда азыр экономика болобу, саясат болобу абдан мындай стабилдүү кетип атат. Мына мисалы биздин чек аралар. Эң дүйнөдө татаал чек аралар ушу Кыргызстан, Узбекистан, Тажикстанда болчу. Эң татаал. Үйдүн огороду келген да? Үйдүн огороду Өзбекстанда, үйү Кыргызстанда. Мына ошону азыр биздин 3 президенттерибиз тынчтык жолу менен, сүйлөшүү жолу менен мына чечти. Буну дүйнө жүзү көрүп атат. Экинчи маселе. Мына мисалы Камбарата 1-ди айтайлы. Камбарата 1-ди 3 президент биригип, Казакстан, Өзбекстан, Кыргызстан. Мына бирге куруп атат. Мындай нерсе дүйнөдө болгон жок. Биринчи президенттер меморандумга кол коюп, азыр Камбарата 1-ди мына Всемирный банк, башка банктар берип атат. Ошон үчүн биздин Орто Азиядан саясатын, экономика өсүшүн башка мамлекеттерге үлгү болуп атат. Ошон үчүн ушул учурдан пайдаланып, биз Орто Азияда дагы бир кадамдарды жасашыбыз керек. Мен айтып атам, мына Евросоюз азыр биригип, чек аралары жок, таможня жок, эчтеке жок, бири-бири менен карап, эри шаркак жашап атышат. Бизде Орто Азияда ошондой Европада Союз угля и стали ошодон баштаган, бизнесмендер баштаган. Андан кийин саясатчылар бирикти. Бизде азыр мынакей эң негизги керектүү нерсе Орто Азияда суу жана энергия. Ошол союз азыр түзүлдү деп эсептебеш керек. Камбарата 1-де союз воды и света деп мына орусча айтып коёю. Түшүнсүн башка мамлекеттер. Ошон үчүн биздин кадамдарыбыз билинип атат да, ошон үчүн Кытайда биз ар бир мамлекет өзүнчө чакырбай, мына Центральный Азияны чакырып атат. Биз Евросоюздой бейформал союз болуп калдык. Ошон үчүн Америкада, Европада келип атат бизге, бүт Центральный Азиядан. Ушул нерседен пайдаланып, азыр дагы өнүккөнгө кадамдар болуп атат. Мына Астанада өзүңөр көрдүңөр, канча договорлор өзүнчө кол коюп, биздин президенттер жылып атат. Ошон үчүн менин оюмча азыр ушундай өсө турган заман келди деп ойлойм да. Төлөнбек аке, айтсаңыз, ушул Астанадагы экинчи саммитте бир топ документтер кол койгон, ошол документтердин көбү ошо экономика тармагына тиешелүү экен да, саясаттан тышкары. Ушул Кытай Республикасы Борбордук Азия мамлекеттери менен биргеликте жанагы один пояс, один путь дегенчи, ошол негизинде дагы көптөгөн ошо экономикалык, инвестициялык проекттер дагы чогуу иштешели деген максат менен келиптир. Ошо сиздин оюңуз кандай? Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Аябай маанилүү мындай чогулуш болду деп айтсак болот, жолугушуу болду деп айтсак болот. Анткени чындыгында мына экинчи саммитте дагы бир топ маанилүү жанакындай бир келишимдерге кол коюлуп атат. Бул эң биринчиси жанакы түбөлүк досчулугубузду бекемдеп, ошонун негизинде эч качан бири-бирибизге бир жаман бир иш кылбайбыз деген бир ушундай аракеттер менен жашайлы, чогуу ынтымакта бололу деген бул өзү жакшы нерсе. Бул түбөлүккө кошуна мамлекет болгондон кийин ынтымакта жүрөлү деген кеп да. Анан ушул жалпы ушул Борбор Азияда чындыгында бизде бир топ арганда азыркы
учурда процесстер болуп атат. Акыркы кездерде эми туура убагында биз деген союздорунда туруп чогуу жашап атканда ынтымагыбыз деле болчу эле, байланышыбыз деле болчу эле. Анан кийин союз ыдырагандан баштап бүт экономикабыз да ыдырап, ар кимибиз ар кайсы өзүбүздүн жолубузду тандап мамлекеттер. Анан кээде ушул кызыкчылыктарыбыз бири-бирибизге дал келбей эле, орто жолдон дагы бир жаңжалдар чыгып кеткен күндөр деле болуп атты. Эми бири-бири менен катуу бир өтө катуу болуп кетпесе деле, бирок дайыма эле ушундай бир кыйынчылык күндөр деле болгон деп аны деле көрөбүз, билебиз. Бирок могу акыркы кездерде ушул айрыкча Борбор Азиянын мамлекеттин жетекчилери, мына жаңыда жетекчилер да келишти. Өзбекстанда да өзгөрүлдү жетекчиси. Анан эми Казакстанда жаңы жетекчи келип, анан эми ошонун негизинде мындай бир өзүнчө мындай данышман, баягы алдыга ой жүгүртө турган ушундай бир жетекчилер келди деп айтып кетсек болот. Анан байкап турсаңар, ушу ынтымакка жакшы бир өбөлгө түзүлдү да, түзгөнгө, ушу бири-бирибиз менен жакшы мамиле түзгөнгө. Анан ошонун кесепети мына бизге дагы, мен жана айтып кеттим элем Байкеге, тиги Кудай жалгап, ошол биздин да президентибиз келип калыптыр, Садыр Жапаров. Ошонун негизинде мына ою да ушундай болду, түздөн түз биринчи ушу чек ара маселелерин чечели, кошуналар менен ынтымактуу жашайлы деп. Эми мына 3-4 жылдын ичинде бүт ошол маселелер Өзбекстан менен да чечилди, Тажикстан менен да чечилди. Мына ошол чечилгенден кийин эми Борбор Азиянын ичинде мына андан кийин калган маселелерде дагы алдыга уже ойлой турган жакшы бир шарт түзүлүп калды да. Ошол суу маселелери, жана ар кандай дагы ынтымакта экономиканы чогуу бир өндүрөлү дегенде. Анан ошонун негизинде Кытай эмне үчүн мурун бир жол бир алкак дегенде башка мамлекеттер менен жүрүп келип эле, анан биздин эле Кыргызстанга эле келип эле такалып эле иштебечү да. Анткени ага чейин эми биринчиден экономикабыз жакшы бир өнүкпөй аткандан кийин, экинчиден жанакындай улам эле төңкөрүштөр болуп кетип эле, анан тынчсыздык болуп атса эле, бул сөзсүз түрдө кандай бир мамлекет болбосун, кошуна болбосун баары ойлойт, эми салган акчамды, баягы каражаттарым анан кийин эмне болот, кандай болот деген ойлор менен жүрүп калды болуш керек. Анан эми азыр мына тынчып 3-4 жылдан бери мамлекет өнүгүп аткандан кийин, тынччылык, баягы туруктуулук пайда болгондон кийин, анан ошондон натыйжасы деп айтып кетсек болот. Ар кандай долбоорлор мына ошол Камбарата бир деле чоң долбоор иштелип чыгып атат. Анын ичинде мына азыр темир жолу Кытай, Кыргызстан, Өзбекстанды, андан тышкары мына бир топ жанакындай дагы бир долбоорлор, каржылоо маселелери да каралды. Ушул негизинде мына саммитте да бир топ ошол келишимдер коюлду. Анан эң нескиси ушул Борбор Азия бүгүн аябай жана туруктуулуктун, мындай бир бейпилдиктин, анан тынччылыктын ушундай мамлекеттер болуп, мындай бир айлана чөйрөсү болуп аткандан кийин көптөрү кызыга баштады да бул ачыгында. Анан баягы геосаясат боюнча мен эми саясатчы эмесмин, бирок ошондо дагы жана глобальный юг, глобальный север деген ошондой маселелер болуп атат. Биз аркылуу көп жана жолдордун баардыгы өтүп атат. Бул негизи эле Борбор Азия илгери эле ушул аябай неме маанилүү ушундай бир мамлекеттер катары болчу эле да. Анан бул азыр биздин азыркы учурда ошо аябай кызыкчылык көп эле мамлекеттердики болобу, Америка болобу, Россия болобу, тиги Кытай болобу, дагы башка мамлекеттер болобу, азыр аябай мындай биз менен жакшы мамиле түзгөнгө, мындай келишимдер түзгөнгө ушундай бир аракеттер болуп атат. Мен ойлойм, келечеги аябай жакшы. Буюрса ошол экономикабыз дагы өнүгөт. Ошо Борбор Азиянын алкагында негизи эле жалпы ушундай бир келечеги жакшы деген эле ойда. Айболотун айтсаң, Кытай эл республикасы ошо Кыргызстан менен ошо борбордук Азия мамлекеттери менен тыгыз байланышта болуп келген, бул тарыхта да белгилүү. Улуу жибек жолунда элдин баары билет. Кытай менен улуу жибек жолу ошо Борбор Азиядан өткөн. Ошол канча жылдан бери тыгыз байланышып, мындай бири-бирибиз менен карым катнашып болуп, жакын болуп калганбыз. Ошо байланыштуу мына азыркы Кытай республикасынын саясаты ошол Борбор Азияга кирип, Борбор Азия менен
тең талаша мындай туруп карым катнашты кайра өнүктүрөлү деген максат менен ошол саммитти өткөрүп жаткан себеби бири. Айтсаңар, ол ошол Кытай Республикасы ошо геосаясаты, геополитиканын негизиндеги ошол биздин мамлекеттер, Борбор Азия мамлекеттеринин ошол саясатында эң биринчи орунда турабы? Мисалы, Кытай Республикасы дүйнөдө экинчи экономика, бирок көйлөр биринчи экономика чыкты депчи, бирок ошол негизинде биздин Кыргызстанга кандай мисалы таасир этет да? Эми Кытай болсо бул чындыгында бүгүнкү күнү дүйнө жүзүндөгү эң күчтүү мамлекеттердин бири. Күндөн күнгө булардын күч кубаты көбөйүп атат, булардын таасири көбөйүп атат. Буга көрүнүш катары ушул чоң мамлекеттер бардыгы Кытайга муктаж болуп, Кытайга барып, кээ бир кандайдыр эл аралык маселелерди чечкенге Кытайдан кеңеш алып, мисалы кечээ эле мына 9 май болгондо Москвада 30 мамлекеттин президенти келди, бирок эң Россиянын башчысы Путин эң күткөн бул Кытайдын башчысы болду, Си Цзиньпин. Эгер байкабады, бирок ошол Си Цзиньпин келгенден кийин Путин түндөсү 12-де чыгып айтты: мен болсо эми Америка, Батыш, Украина менен сүйлөшкөнгө Украина маселеси боюнча даярмын деп айтты. Ошо Кытай келгенден кийин. Анткени ошол жерде көрсөтүлдү, Кытай Россияны колдойт. Сөзлүү түрдө эмес, чындыгына келип деп. Келип кол алышып ошол жерде турду. Анан чындыгында Борбор Азия Кытайдын эң негизги мындай тайына турган достордун арасына кирбейт. Кытайдын өзүнүн дагы бир кандайдыр чөлкөмү бар, кайсы жерде Кытай өзүнүн таасирин катуу күчтүү кармап турган. Бул түштүк чыгыш Азия. Бул Камбоджа мамлекети, Таиланд мамлекети, Мьянма, Вьетнам, Лаос, ушул мамлекеттер булардын зонасы деп эсептелет. Ошол мамлекеттерге Кытай эң көп инвестицияны ошол жака бурат, ошол жака салат. Ал жака башка чоң мамлекеттерди киргизбейт. Американын таасирин киргизбейт, Россиянын таасирин ал жака киргизбейт, кандайдыр бир чоң империялардын таасирин ал жака киргизбей, ар дайым кармап турат. Анткени ошол мамлекеттер аркылуу Кытай болсо сууга, океанга жолу бар. Океан менен товарларын дүйнө жүзүнгө таратат. Бирок бүгүнкү күнү Кытай болсо биз билгендей дүйнө жүзүндө азыр мындай кагылыш болуп, чоң мамлекеттер бири-бири менен соода тармагында, башка тармактарда согушуп жатып, Кытайга Борбор Азия кандайдыр бир альтернативдүү жол катары керек болуп калды. Анткени океан аркылуу жеткире албай калды товарларды. Анткени ошол алардын чоң партнерлору, мисалы Америка мамлекети, алардын флоту, суудагы корабльдары өтө күчтүү. Ошол себептен бир кандайдыр коркунучтар бар. Кытайдын товарлары Европага, Америкага, ошол менен басым болуп турат турбайбы? Аравияга жетпей калат деген. Ошол себептен Борбор Азияга булар аябай аз көңүл буруп, ушул жакта темир жолдорду куруп, машина өтө турган жолдорду куруп, өзүнө бир кандайдыр экинчи жол ачып атат. Ошол себептен бүгүнкү күнү мисалы Казакстан аркылуу, алардын темир жолдору аркылуу азыр Европага жол ачышты Кытайлар. Азыр болсо Кыргызстанда жакында мына 25 июлда курулуш башталат темир жолдун. Жалал Абад областына башталат. Ал жерде дагы бул өтө чоң маанилүү долбоор. Кытайга Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан ушул жол аркылуу дагы ошол Кавказга жол ачылат. Азияга жол ачылат, араб өлкөлөрүнө. Чындыгында майда өткөн, буга чейин 2 жыл мурун өткөн ушундай чогулушта ошол жерде эң негизги маселе ошол жерде эме болгон: логистикалык жаңы жолдорду ачуу. Борбор Азияда 2 жылдын ичинде мына биз көрүп жатабыз, натыйжа бар. Жаңы чоң темир жол курулуп атат азыр. Сөздөн ишке ашып, Кыргызстандын башчысы, Өзбекстандын башчысы колдоп, азыр ушул долбоор башталып атат. Буга азыр туура айтылды, мына Бакыт Кушбекович, мына жанында турган мырза дагы туура айтты. Буга чейин Кыргызстан Борбор Азияда тынчтык жок эле. Мисалы биздин мурунку президенттерибиз кээ бир саясаты туура эмес болуп, биздин жаныбызда турган мамлекеттер менен мамилени өтө бузуп салышкан. Согушка чейин барабыз деп даяр болуп турушкан. Мен керек болсо жаман сөздөргө чейин барган. Ал тигин президенти мындай, жанында жүргөн адамдар андай деп, ал келесо деп ушундай сөздөргө чейин. Албетте андай шартта кандайдыр бир ынтымактуу бир долбоорлорду ачыш кылыш болгон эмес.
азыркы учурда туура айтылды, президенттер алмашып, түшүнүктөр дагы башкача болуп, ынтымак келип, ынтымак аркылуу чоң долбоорлор Кыргызстанга келе баштады. Мисалы Өзбекстан менен дагы мисалы чоң маселебиз болгон, чек араны чече албай жүргөнбүз мурунку президент менен Ислам Каримов менен. Тажикстан менен согушка чейин барганбыз. Мына бүгүнкү күнү ушул геосаясий өзгөрүлүп, адамдардын башчылардын, саясатчылардын түшүнүктөрү дагы өзгөрүлүп, бул жерде тынчтык келди. Мен ойлойм, бул жерде Кытайдын дагы таасири бар. Анткени Кытайдын долбоорлорунун арасына эме деген да сөз бар, кытайская атмосфера деген. Благоденствие и благополучие деп. Ошол атмосфера кантип түзүлөт? Акча аркылуу. Силер ынтымакка келсеңер, силерге көбүрөөк акча алып келебиз, көбүрөөк инвестиция алып келебиз десе, албетте согуш жолбу же экономиканы өстүрүү жолу, кайсынысы жакшы деп лидерлер, биздин лидерлерибиз өзүнүн мындай акылдыгын көрсөтүп, ушул тынчтыкка келди. Мисалы 2013-жылы ошол эле Астана шаарында Назарбаев университетинде Си Цзиньпин айткан. Экономический пояс шелкового пути деп ошол жерде биринчи жолу демилге көтөрүлгөн. Жанагы проект боюнча Жибек жолу деп аталган. Андан кийин бир убакыттан кийин ал өзгөрүлдү, бир алкак, бир жол деп. Один пояс, один путь деп. Кечээки Астанада болгон чогулуш бул дагы бир кандайдыр тарыхый чогулуш. Уже ошол 2013-төн 2025-ке чейин кандай чоң өзгөрүш болду. 2017-жылы Борбор Азиянын Кытай менен соода тармагында 25 миллиард доллар болсо, товар оборот. Бүгүнкү күнү 2024-жылдын жыйынтыгы менен 97 миллиардка жетти. 25-жылы 100 миллиардтан ашат деп атышат. Ошол эле учурда Кыргызстандын ошол жердеги долясы 25 миллиард доллар быйыл. Кечээ президентибиз ошол жерде айтты, Садыр Жапаров, 25 миллиард бул 8 эсе өстү деп атат. Биздин соодабыз Кытай менен. Бул кандайдыр бир прорыв орусча айтканда болуп атат. Ал жерде биздин президентибиз 6 демилгени айтты. Кыргызстан Кытай менен кайсы тармактарда өнүктүрсө болот. Аны эмеске кечирээк айтып берейин, азыр суроолоруңузду беребиз. Төлөнбай агай, мына как раз ушул экономика темасына байланыштуу, мына ушул саммитте ошо Борбор Азия Кытай экономика жана соода министрлигинин ортосунда меморандум кол коюлган. Бул тоскоолдуксуз соода жаатындагы кызматташтыкты тереңдетүү боюнча дейт. Бизде ошо тоскоолдуктар барбы азыркы күндө? Эми тоскоолдуктар баягы мындай чарба иштерде, ар кандай немелерде майда чүйдөлөр болот, ачыгын айтканда, ал деле болбой койбойт деп айта албайбыз. Бирок азыркы учурда мына карап көргүлө, ушул экономиканы маселелери көп кол коюлду деп атпайбызбы? Ошонун негизинде мына чындыгында Кытай мамлекет жагынан бир топ мындай баягы жардам, көмөк берип атат деп айтсак болот. Ошол тору карт менен эки штамды толугу менен жанакы жаңы заманбап технологиялар менен өтмөктөрүн баягы неме кылды, тиги камсыз кылды. Андан тышкары жана бедел менен дагы башка бир пункттарыбызды тиги түштүктөгү ошолорду дагы азыр жаңыдан өткөрүп атат. Баягы ошол азыркы заманга ылайык болуп туруп ошол өтмөктөрү болсун деп туруп. Андан тышкары мына биз деген ошол кезде кол коюлду эле 1-2 жыл мурун жана хапты түзөлү депчи. Ошол хаптын негизинде мына иштер болуп ат башыдагыбы? Ат башыдагы азыр мына уже иш чаралар көрүлүп атат, мына башталып атат. Бул деген хаптын негизинде мына 130 квадратный жанакындай аянтчалар болот тиги товарлар үчүн. Ошонун негизинде мына эми бүт эле карап турсаңар, мына иш канчалык бат жүрүп атканы, мына 3 туннелдин казышы башталды деп айтсак болот. Мына жазында башталды да. Бунун баардыгы ошол жана 15 миллион тоннага чейин жүктөр ташылсын деген эле. Ошого баягы биз эгерде темир жол салып калсак, биз айтып атпадык беле 10 миллиондон 15 миллионго чейин жүк ташылып калат бир жылдын ичинде. Бул деген эки тараптуу жүк ташуу маршруттар болуп калат да, Кытайга дагы, Кытайдан дагы Европага. Эми мен айтып кетчү сөз туура, бул жанакы Кытайдын негизи эле мен эң басымдуу кылайын деп атканым мындай болуп атат да, бизде баягы тынччылык орун алгондон баштап
экономикабыз туруктуу болуп баштагандан баштап ушул долбоорлор келе баштады да. Же болбосо мына Кытайдыкы 4 жолу бар болчу. Эми кээ бир жолдору кичине баягы 2 жолу кичине баягы бөгөттөр коюлуп калды. Бул бир жолу тиги Россия аркылуу, Монголия, Россия аркылуу, анан Белоруссия менен Украина менен Европага чыгара турган ошонусу кичине токтоп калды. Андан тышкары жана деңиз аркылуу бул өкөтөң тиги да 10 000 километр, деңиз аркылуу дагы азыр кичине көйгөйлөр болуп атат. Ал да бир 10 000 километрде. А бирок дагы 2 жолу бар да, бул Казакстан аркылуу. Бирөөсү ошол тиги Иранды көздөй кеткен, бири Турцияга кеткен, бирок ошол 2 жол тең Кытай аркылуу кетип аткан жолдору бар. Бирок Кыргызстан аркылуу баягы тынччылык орнотулгандан кийин, баягы туруктуу болгондон кийин именно Кыргызстан аркылуу кете турган жол бул деген умурун эле аябай пайдалуу болчу да. Анткени 5 000 эле километр болгон эле узундугу. Анан Европага бир 10 күн баягы эртерээк товарлары жетип калгандай мүмкүнчүлүктөр пайда болуп калат. Бул деген аябай товардын бат жүрүшү негизи эле бул аябай жакшы нерсе да. Анан эми биз айтып кеткендерсе, бунун баардыгы азыр мына ишке ашырып атпайбы. Жолго жалпысынан бир 8 миллиард доллардай болсо, анын жарымын ошо Кытай өзү да берген тат. Анын ичинде Өзбекстан дагы кошулган тат. Бул деген аябай кызыктуу проекттер болуп калды да. Анан эми бул аркылуу эгерде соода жүргүзүп баштаса, мен дайыма эле айтып келем, бул эң кем дегенде эле ушул темир жол өткөндөн эле тиги биздин бюджетке бир 200 миллион доллардан кем түшпөйт да. Бул деген баягы товар өткөн үчүн. А мультипликативдик эффект дегенде биз карап көрсөк, жумуш кабыз менен дагы ар кайсы ишканалар ачылып, дагы бир жумуш орундар пайда болуп, логистикалык борборлор ачылып, биргелешкен компаниялар ачылса, дагы бир 3 миллиард долларга чейин бул мультипликативдик бир өзүнчө да эффекттер болуп атат да. Бул мына ушунусу жакшы. Анан эң негизгиси баягы биякта деген Борбор Азия деп атпайбызбы? Ошо пайдасын өзбек мамлекети да көрөт, Казакстан да көрөт, бардыгы эле көрөт. Ошол Кыргыздагы бир болуп ошон үчүн бул долбоор өзүнчө аябай бир жакшы болуп аткан, анан жолугуп атканы, бул деген маанилүү болуп аткан. Анан ошон үчүн мен сизден суроо берип атпайсызбы? Мен дайыма эле айтып кетем ушу передачаларда. Эң негизгиси бул деген базис, бул деген экономикада. Калган бардыгы баягы илгертен бери биз философия үйрөнгөндөн эле калган бүт надстройкада. Анан экономика эгерде жакшы болсо, калган бардыгы артынан чубап жакшы бир иштерге алып келет. Ошон үчүн азыркы учурда мына башында эгерде саммиттерде жөн эле сөздөр болуп, мындай баягы намерение деп коет, тиги ушундай кылалы, тиңдей кылалы деп бир жакшы ойлорду ишке ашыралы деп атса, ошол мына акырындык менен көп эле иштер мына ишке баягы талап койгон максаттар ишке аша баштагандан кийин эми накта мына экономикалык келишимдер азыр түзүлүп атат. Мына бүт баарын карап турсаңар, ошол жанакы мультимодальный жанакы жүрүштөрүн, маршруттарын түзгөн атышат, ошол аркылуу кандай чыгат деп, жанакындай логистикалык борборлор түзүлгөн тат. Ошонун баардыгы азыр карап турсак, анан Кыргызстандагы ушул жагынан бир топ азыр өзүнө бир көп нерселерди алган тат да. Жана e-коммерция аркылуу ошол кетсек темир жол менен салынып атса, бизден бир топ биз аркылуу жүктөр ташылып калса, жанакындай ошол хаб түзүлүп атканы бул да бекеринен эмес да. Бул эми аябай жакшы. Ошо демек мен айтып кетким келет да, ынтымак болсо, туруктуулук болсо, бул экономиканын да өсүшү болот, ынтымакта кошуналар менен болот, аябай чоң өнүгүштө болот деген эле кеп да. Бакбеке, мына жакында саммит бүткөндө батыштын Bloomberg деген медиа тармагы айтып кетиптирми, Bloomberg дегенчи. Си Цзиньпиндин Казакстанга сапарынын алдындагы ошо макаласында ошол Борбор Азия өлкөлөрүнүн башчылары менен Астана саммитинин ушул күндөрү жана Канадада да G7 саммити өтүп жаткан бул ошо чоң саммитке, G7 саммитке карама каршы деп айтып атат да. Сиздин оюңуз кандай? Бул жасынан болгон жок депчи. Бир четинен туура экен. Биз курактуулар, биз машина менен барып, машинеге салып, пакетке алып кетебиз. Ошон үчүн биз интеграцияга жакшы түрткү болот да. Ошол негизинде биздин мына Кыргызстан эмеден биринчи орунга чыкты, курулуштан биз биринчи орунга чыктык. Бүт мына ошон үчүн биз башка мамлекеттер менен жакшы мына өнүгүү өсүү тең баягы
тең темпте жүрүп атабыз да. Биз кичинеге мамлекет болгону менен биздин темпибиз азыр мына 12,5 жетип калды. Айболот, ошол эле Bloomberg айтып атат, Борбор Азияда позицияны бекемдөө Кытай гана эмес, жакында эле Италиянын премьер-министри да келип кетпеди. Джорджия Мелони жакында келип, ошо Астанага да барып, ошол Борбор Азия мамлекеттеринин башчылары барып катышып, ошол саммитке катышып келди. Негизи ушул Евросоюздун дагы кызыкчылыгы барбы? Албетте бар. Кандай Биздин мисалы? президентибиз дагы ушул эле жылы Италияга барып жолугуп келди, алын башчылары менен. Ошол учурда баягы раматылык Папа Римский менен жолугуп келди. Италия өздөрү чакырышты Кыргызстанды. Азыр албетте Италия эле эмес, негизи бардык эле Евросоюз өтө кызыгып жатат. Жакында эле Самаркандта Кыргызстандын президенттери, башка ошо Борбор Азиянын президенттери биринчи жолу ушул эң чоң деңгээлдеги Европа биримдигинин башчылары менен жолугушуу болду. Ага чейин Ашхабадта жолугушуу болду Түркмениянын президенти менен. Бул эмнени айтып жатат? Бүгүнкү күнү дүйнө жүзү өтө тез ылдам өзгөрүп жатат. Кечээ биз ойлоп жүргөн кандуу достор дегендер азыр жок болуп жатат. Кандуу достор дагы бири-биринен дистанция кармап, өзүнүн кызыкчылыгын алдыга коюп, биринчи биз өзүбүз болуш керекпиз, андан кийин досторубузду колдош керекпиз деген саясатка өтүп, ошол себептен евро биримдиги дагы бүгүн бир кандайдыр кызыктуу акыбалга келип калып, эми жаңы досторду издеп жатат. Борбор Азия бул жерге чейин айтылгандан кийин ынтымактын ордосу болуп, тынчтыктын ордосу болуп, көптөгөн конфликттерден алыс болуп, бул жерде жылдан жылга мындай стабилдүү экономика өсүп жатат. Мисалы ошол жаныбызда турган Казакстан 5,5%ке экономикасы жылда өсүп атат. Кыргызстан 7,5-8%ке чейин өсүп атат. Бул болсо баягы Кытайдын эң өнүккөн убактысында ушундай болуп жаткан, биз ушул убакытка келдик бүгүнкү күнү. Албетте ошол себептен Европа биримдиги бул жерде экономика өсүп жатса, бул жака келбесе, бул жерде болбосо эртең чоң бир кандайдыр мүмкүнчүлүктөрдү колдон кетирген болуп калат. Ошол убакытта Борбор Азия бүгүнкү күнү Евро биримдигине Кытайга киргенге, Кытайга жол ачканга дагы жол болуп турат, платформа болуп турат. Ошол себептен дагы ушул бардык нерселерди эсептеп, бул жакка азыр келип жатышат. Астанада биздин президентибиз 6 демилген айтты. Эң негизгиси бул жерде логистикалык жолдорду Кыргызстан аркылуу Кытайга ачып бергенге биз даярбыз, биздин жолубуз ачык деген ошол жерде демилге айтылды. Мына азыр темир жолду эң чоң мисал кылып жатабыз, бирок ошол убакытта мисалы азыр Ысык көл областында Кытайга, Кашгарга машина, автомобильный дорога ачылганга, машиналар менен жүргөнгө ошол жерде дагы мүмкүнчүлүк бар экен. Ошол жерде айтылды, ошо Кыргызстандын президенти Кытайдын башчысына демилге көтөрдү. Ушуга дагы маани бурсак, ошол жерде чоң Кытайга мүмкүнчүлүк болот эле, Кыргызстанга да мүмкүнчүлүк болот эле, ошол Ысык көл областы аркылуу Кашгарга, Синьцзян уйгур автономдук округуна киргенге жол ачылат эле деп. Анан мына темир жол бүгүнкү күнү курулу элек чындыгында. Темир жол жок Кыргызстанда азырынча. Бирок бүгүнкү күнү уже эффект башталды. Мисалы азыркы учурда Кытайдан Кыргызстанга көптөгөн бизнесмендер келе баштады. Алар бул жерде кендерди казабыз деп атат, заводдорду ачабыз деп атат. Эң кызыктуусу, мен өзүм деле мына жакында көрүп калдым, Жалал Абад областынын жана Нарын областына барабыз деп атышат. Эмне себептен? Анткени ошол жерде темир жол өтөт, ошол аркылуу товарларыбызды, же ошол алтын кен, же болбосо көмүр кенди ачсак, ошол жерде темир жол аркылуу Кытайга жеткиргенге, андан тышкары Кочкордо темир жолду да кошобуз атпайбы? Же башка мамлекеттерге жеткиргенге жеңил болот, арзан болот деп, ошол региондорду өнүктүрөбүз деп бүгүнкү күнү ошол биздин Минприрода министрлигин уже тороп жүрүшөт ошол жерде Кытайлар. Бул темир жок эле уже мультипликативный эффект болуп атат. Түштүгүбүз Кудай буйруса өнүгүп, биздин элдерибиз мурункудай мигрант болуп Россияга, Казакстанга барбай калат жакында. Ал жерде жаңы логистикалык борборлар ачылса, ал жерде Кытай тилди үйрөнгөн биздин студенттерибиз ошол жерде иштесе, алар болсо мурдагыдай баягы 50 000 сом, 20 000 сом зарплата албай, чындыгында бир $1000 зарплата ала баштаса, түштүк өнүгөт, Нарын областы өнүгөт. Мына азыр Ысык көлдө ошол жол ачылса, бул дагы ачылат. Ал жерде дагы сезон эле эмес, туризм эле эмес, башка дагы тармактар өнүгө баштайт. Мына ошол жерде айтылды, Бедел жакында ачылды, жаңы коридор.
Кытай аркылуу өтмөк. Ошол дагы чоң колдоо менен Кытайдын президенти колдоп ошол ачылды деп ошол жерде айтылды. Туризм тармагында акыркы жылы 170 000 турист келиптир Кытайдан. Кыргызстандын тарыхында ошондой сандагы туристтер Кытайдан эч качан келген эмес экен. Мисалы азыр болсо виза маселеси дагы каралып атыптыр. Ошо Кытайдын туристтери Кыргызстанга келип, же биздин Кыргызстандан жарандар Кытайга барып бизнес кылам десе, ошону жеңилдеткенге жол ачылып атат. Ошол эле туура айтылды, электрондук коммерция. Бул дагы чоң мүмкүнчүлүк. Бүгүнкү күнү бардыгы санариптештирип атабыз, интернетке бардыгы өтүп атат. Анан Кытайда кандай чоңдогон платформалар бар. Ошол эле Alibaba, WeChat, жана башка Alipay деген Туура. Taobao, Pinduoduo, алар бардыгы Кыргызстанга келсе, Кыргызстан бул жерде чоң база болуп берип, борбор Азиялык эмес, жалпы СНГге жол ачып бергенге Кыргызстан болуп бере алат эле. Бул жерде кыргыздар дагы биздин элибиз өтө мындай күчтүү, бизнеске жакын, орто бизнес өзгөчө bizde. Тез кымылдайт, тез ойлонот. Bizde başka memleketlerde океанга жол болгондо Кыргызстан бүгүнкү күнү эң өнүккөн бай мамлекеттердин арасына качан эле кирет элек. Бирок ошол жок болсо дагы биз болсо ошо Кытайды, араб өлкөлөрүн, тиги индустарды, пакистандарды колдонуп экономикабызды өстүрүп атабыз. Азыр мына Кытай болсо бардык жака кире баштады. Кытайды азыр туура биз колдонуш керекпиз. Кытай мамлекетинин технологиялары, инновациялары бүгүнкү күнү дүйнө жүзүндө бир мамлекеттерде дагы ушундай инновациялар жок. Мисалы сиз кармап турган телефон 4G интернети. Кытайдын кээ бир провинцияларында 12G колдонуп атышат. 12G ылдамдыгы сиз болсо ол биринчи тиги букваны жазганыңызда эле сайтыңыз ачып калат. Интернет менен көрөм десеңиз жаныңызда турган адамдай эле көрүп каласыз. Ошол технологияларды Кытайдан алып келиш керекпиз Кыргызстанга. Мен ойлойм бүгүнкү күнү ошол жердеги айтылган демилгелер бардыгы туура, бирок биз болсо бүгүнкү күнү мындай алдыга ойлонгон адамдардан болуш керекпиз. Алдыга ойлонгон мамлекеттерден болуш керекпиз. Көбүнчө мисалы бүгүнкү ортобуздагы мамиле ушул кандайдыр инвестиция алып келүү, кандайдыр бир кендерге, кандайдыр бир жаңы ошо Кытайлар иштеткен производстволорго. Биз азыр сунушташ керекпиз, ушул темир жол курулгандан кийин Кыргызстан чындыгында индустриализацияга жол ачылат. Бүгүнкү күнү бизде баягы океанга жол жок болуп, ошол себептен логистика маселеси эң биринчи маселе болуп атат. Эмне себептен Кыргызстанда көбү аз ойлонот, айтат соода борбор эле ачылып атат. Сода борбор, ар бир кесилиште сода борбор. Анткени бүгүнкү күнү Кыргызстанда бир кандайдыр өндүрүш ачам десең, өндүрүштөн чыккан товар сен Европага жөнөтөм десең, ал жака жеткенге чейин ал товарың 10 эсе кымбат болуп жетет. Эгер бул жерде ушундай темир жолдорубуз пайда болсо, арзан жетет. Арзан жеткенден кийин бул жерде өндүрүш өнүктүргөнгө уже жол ачылат. Төлөм байке, биздин убактыбыз аз калыптыр. Айтсаңыз, ошол темир жолдон тышкары, ошол соода хаптардан тышкары да кайсы тармактар менен өнүктүрсө болот ушул Кытай Эл Республикасы менен? Эми баягы келишимдер келип атпайбы? Мына жана энергетика тармагында биз жакшы неме алып атабыз. Бизге күн панелдерин коюп, энергетикадан тышкары жанакындай каржылоо маселесин карап атабыз го. Тиги кичи жана гэстерди да куруп берип, ошолорго инвестициялар кетирип атат, эми өзүнүн технологиялары менен кошо. Андан тышкары биз деген мына ар кандай эми Кытай мамлекети чындыгында башында бизде эле ошол жана унаа, чоң унаа, кичинекей унааларды азыр чогултуп атпайбызбы? Бир жерден тетиктерин алып келип чогулту. Алар деле ошондой болчу эле, бирок кийин анан өздөрү ошол тетиктерди чыгара баштады, өзү технологияларды өздөштүрө баштады. Биз дагы мына ошол технологияларды азыр Кытайдан бияка алып келип, анан эми темир жол биякта салынып калса, жана биргелешкен компаниялар көп болот ошол чогулган. Анткени аларга оңойраак болот да биякта. Анткени бизде деген жанакындай көп кең байлыктарыбыз бар. Ошо литий дегендери да башка немелер, критикалык жана неме деп коет го элементтер. Ошолордун баардыгын азыр иштетип туруп, биз ошондой компанияларды түзгөнгө баягы аракеттенишибиз керек. Мен ойлоп атам, аны ойлойм дагы эле ошол сүйлөшүүлөр болуп атат. Ошол технологияларды өздөштүрүп, биз деген ошол дүйнөгө сатканга да мүмкүнчүлүгүбүз пайда болот. Бакбеке, эми сиз акыркы сөзүңүзгө берели. Эми биз туристтик мамлекетке айландык десек жаңылбайбыз. Мына 8,5 миллион келди. Ошон үчүн дагы эле биздин элибизге кайрылып кетет элем, маданиятыбызды көтөрүшүбүз керек. Мына азыр Бишкекте пробкалар көбөйдү.
барлығыбыз бір-бірісін ұршып шықтық, сөгісіп шықтық. Ошон үчүн маданиятты көтөрүш керек. Туристтер ошондо гана бизге келет. Улуу кичүүнү сыйлап, айымдарыбызды сыйлап, мына кичине чыдап коелу. Ошон үчүн негизинен жакшы баратабыз. Буюрса дагы жол мындан да кенен ачылат деген ишеним бар. Урматтуу коноктор, бүгүнкү ушул убактыңарды бөлүп берип, ушул студияга келгениңер үчүн чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн ушул Борбор Азия Кытай саммитинин жыйынтыгы боюнча кеп курдук. Бүгүнкү биздин студиянын коноктору саясаттануучу Бакыт Бакитаев мырза, экономика илимдеринин доктору профессор Төлөнбек Абдыров агайыбыз жана Кытай таануучу Айболот Айдосов. Ушуну менен биздин программа соңуна чыкты. Биздин каналдан алыс салыңыздар.